Дагы бир жолу арыбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы көк бөрү боюнча эң бир кызыктуу беттештен баян алып берүүсүн баштайт. Мына бул аба жарган күйөрмандардын ал кубаттоосу бул эме Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук курамасынын дарегине арналган десем туура болот. Себеби күндүн экинчи күндүн оюнунда өлкөбүздүн жигиттери Тажикстан курама жааты менен кескелип, эң бир чечүүчү оюндардын бирин өткөрөт. Кызыл түстөгү кийимчен бул эме Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы. Алар туурасында дагы биз кененирээк маалыматтарды айтып берип олтурабыз. Месе келиңиздер, бул оюнду чыдамсыздык менен башталышын сиздер менен биргеликте күтүп алабыз. Шап кеттик эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, улакты биринчи жапыртап коюуда бул 12-чи катар санындагы Анарбек уулу Сейитбек Нимой аттуу аргымагы менен көзгө урунуп, дароо эле оюнду курчутуп баштады жана оюн Тажикстан курама жаатынын тайгазанына жакындап барууда. Ал эми бул оюндарды көрүүгө биздин кичинекей кеңси студия бөлмөсүнө спорттук журналист, Көкбөрү Федерациясынын пресс катчысы Табылдык Асыгалиев агабыз келип олтурат. Саламатсызбы Табылдык ага? Саламатсыздар, урматтуу изелим. Азыр көкбөрүчүлөр бет маңдай чийиндин сыртына чыгып кеткенден кийин эми Тажикстан тараптагы тегерек чийиндин ичинде жекеге чыгуу менен оюн андан ары уланат. Кызыл түстөгү бул биздин жигиттер. Ал эми көңүр түссүз кийим менен оюн көрсөтүп жаткан бул Тажикстандык улуттук курамасы. Ал эми оюнга көз салып олтурган бул эл аралык улуттук даражадагы калыс, көңүлчүлөргө белгилүү болгон Талас Көкбөрү клубунун кезиндеги мыкты көкбөрүчүлөрдүн бири Эсенгул Нураков. Месе ортого чыккан көкбөрүчүлөр бул Тажикстан тараптан 12-чи талант уулу Адилет жана Улан Кыбыраев. Биздин улуттук курамабыздан команда капитаны Улан Кыбыраев астындагы Эбро аттуу аргымагы менен мына мынтип эми чарк айлана атаандаштардын башын маңгылып акыры мына мынтип улакты тайгазанга салды дагы. Эсеп 1-0. Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы алдыга чыгып баштады. Күчүлмөн курам менен дагы аздан соң сиздерди тааныштырып өтөбүз. Ал эми Табылдык бүгүнкү күнү уланып жаткан Көкбөрү мелдешиндеги айрым бир сизде ары таң калтырган, ары кубандырган көрүнүш кайсыл оюн болду, эмнеси менен болсо? Эми биринчиден мына жаңы эле өткөн Алтай командасы менен оюн көрдүңүздөр. Алтай менен Монголия командаларынын ортосундагы кызыктуу оюн. Биз ушул мелдештин астында айттык эле, Монголия командасы мейли 2 жылдан бери ойноп жүрөт чоң мелдештерге. Ал эми Алтай Саха Республикасы 10 жылдан бери өзүнүн жеринде Алтайдын чемпионатын өткөрөт. Бул балдардын тажрыйбачылык деңгээли жогорулап калганы кубандырат албетте. Биздин негизги максатыбыз дагы ушул улуу көкбөрү оюну, Кыргыздын оюнун дүйнөгө жайылтуу, таратуу. Мына көрдүңүздөр, Монголия, Алтай командалары келип ойноп атканы, Турция командалары келип ойноп атканы, Афганистандан бул өтө кубанычтуу. Өзгөчө ошо Алтай командаларын бир оюнда быйылкы турнирде 2 жеңишке чыгып, кийинки оюнда ушул Кыргызстан бири менен ойной турган болуп атат. Утса мүмкүн финалга чыгат, утулуп калса 3-4 орунга ойной турган команда экен. Бул дагы чоң жеңиш, чоң кубаныч деп ойлойм, алар үчүн да, биз үчүн да. Азыр улак биздин жигиттерибиздин көзөмөлүндө алар
жапырт түрдө Тажикстандын Тайгазанына даа барышы улакты таштап жиберүүнүн амалында, бирок тажик тараптагы булардын курамында биздин көзгө базар оюнчуларыбыз дагы ижара иретинде алар үчүн ойноп берип жатканын дагы биз жаап жашыра албайбыз. Алар туурасында айтып өтөбүз. Азыр эми биз көрүп тургандай 1-0 эсебинде Кызыл түстөгү Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы алдыда келе жаткан маалы байкаңыздар. Бул оюндун жаалы окмуштуудай күчөп барууда. 10-катар санындагы Урмат Мусаев астындагы Вулкан аттуу буданы менен топ жарып чыгып түзүлө Тайгазанды көздөй даап барууда. Жана анын Урматтын соңку аракетине кимиси көмөктөшөт болду экен. Чапкенедей жабышкан Тажикстан тараптын көк бөрүчүлөрү дагы етпетинен кете такымдашып жулка тартышып Урмат Мусаевка алынын келишинче каршылыкты көрсөтүүдө. Бирок Урмат улакты сол такымга ушунчалык бекем кыскан белем жан жагынан камалоого алган атаандаштар азыр бириндеп эч кимиси улакты жулуп кете албай суу болушууда. Урмат Мусаевдин азыр мына бул кагылышта каймагы бузулуп койбостон жанына жете келген өнөктөшүнүн көмөгү аркасында Урмат Мусаев эсепте 2-0 өзгөртүп койду дагы. Алдыга биздин улуттук курама чыгып баштады. Эмесе келиңиздер, алдыга өткөн өзүбүздүн жигиттерден күжүрмөн курамы менен тааныштыруудан баштайлы. Биринчи команданын топ башчысы капитан Улан Кыбыраев, экинчи Урмат Шерипбеков, үчүнчү Айдын Сүйүнбаев, төртүнчү Марлис Койгелдиев, бешинчи Рустам Тыналиев, алтынчы Джоки Орозбаев, жетинчи Байыш Ниязов, сегизинчи Улан Насакеев, тогузунчу Урмат Раушан уулу, 10-чу Урмат Мусаев, 11-чи Белек Мукаев, 12-чи Анарбек уулу Сейитбек. Мына ушундай күчүрмөн курам менен Кыргыз Республикасынын улуттук курамы оюн өткөрүүдө. Машыктыруучулар Азиз Урали жана Ислам Казабеков. Ошондой эле Тажикстан курама жааты биринчи Хуршет Машрапов, экинчи Алишер Каюмов, үчүнчү Фархат Холов, төртүнчү Тилек Урманбетов, бешинчи Сыргак Ногоев, алтынчы Болот уулу Азим, жетинчи Элдияр Тургунбеков, сегизинчи Кыяс Ниязов, тогузунчу Раат уулу Норус, 10-чу Манас Ниязов, 11-чи Мунарбек Саткынбаев жана 12-чи Талант уулу Адилет. Байкасаңыздар керек, Тажикстан улуттук курамасы үчүн биздин негизги курамга кирбей калган оюнчуларыбыздан ойноп жаткандыгы белгилүү. Эмнеликтен улам оюн аябагандай жаалдуу айрышкан мүнөздө өтүп жаткандыгы эңизге түшүнүктүү болуп калды көрүнөт. Азыр эми кайрадан Кыргыз Республикасынын улуттук негизги улуттук курамасынын жигиттери 3-чү улакты Тажикстан Тайгазанына таамай таштагандан кийин эми 7-чи мүнөттө эсеп 3-0. Биринчи катар санындагы Улан Кыбыраев алдындагы Евро аттуу аргымагы менен бизге барган сайын көзгө көбүрөөк урунуп баштады. Табылдагы байкасаңыз керек өткөнкү биринчи оюнда Кыргыз Республикасынын негизги курамы Монголия менен оюн өткөргөн. Ал жерде Улан Кыбыраев анчейин көзгө урунган жок. Ал эми качан атаандашы күчтүү болгондо Уландын андай жандуу оюнуна күбө болуп баштады. Туура айтасыз. Себеби эми Монголия командасын айтып атабыз, жаңы команда. Мына 2 жылдан бери биз өзүбүз көрүп жүрөбүз. Былтыркы Астанада өткөн Азиянын биринчи чемпионатында ойногон. Ал эми Тажикстан менен биз мына 10 жылдан ашык чогуу ойноп жүрөбүз, бул балдарды билебиз. Арасында жана айтып кеттик, сиз айткандай 1-2 балабыз биздин кыргызстандык балдар жаңы келген балдарга бул эреженин оюнун жеткирүү, таанытуу максатында аларга түшүндүрүп, практика жүзүндө көрсөтүүгө кошумча 1-2 балабыз ойноп берип атат. Бирок ал эми Тажикстандын билесиздер абдан күчтүү командалар, оюнчулары бар. Булар дагы ойноп жүргөн. Бошкашы деп коет бул жакта өзүнүн мурдагы торпоктарды ойношот. Учурда мына биздин Тайгазандагы оюнубузду кошулуп ойноп атканы биз үчүн кубанычтуу. Күчтүү балдар булар дагы.
Ооба, кези келгенде Тажикстан тараптагы азусын көрсөтүп, алардагы дегенде эсеп артыкчылыгын азайтуу амалында Тайгазанга даап барган Тажикстан улуттук курамасынын мүчөсү бул 6-чы катар санындагы алар үчүн ойноп жаткан Болот уулу Азим. Негедир Азимдин жолу болгон жок, бирок ошентсе дагы улак дале болсо Тажикстан тарапта. Ооба, ортодо аттан жыгылгандар бар, бирок биз көрүп тургандай бүйүр кызыткан Таймаш өзүнүн кызуусу менен андан ары уланып барат. Манас Ниязов бул көбүңүздөргө белгилүү ысым болуш керек. Манас Ниязов өзүбүздүн негизги курамда ойноп жаткан Байыш Ниязовдун бир тууган иниси. Жана эми келишим боюнча Тажикстан тарапта Манас Ниязов кандайча оюн көрсөтө алат. Муну эми убакыт көрсөтөт деңиздерчи, бирок билесиздерби? Бул оюндун кызыктуулугу ушунда, кайсыл курама жаат баш байгени багынса аларга дагы болуп көрбөгөндөй байге баадагы сыйлык ыйгарылат. Муну жакшы түшүнгөн оюнчулар эми болгон бардыгер күчүн, бар шеберчилиги менен оюн өткөрөрү дагы бышык. Жана ошондой эле негизги курамга кирбей калган айрым бир оюнчулардын дагы өзүн көрсөтүүсү күч экенин дагы белгилеп өтөбүз. Улан Кыбыраев ал ортодо эсепте 4-0 жеткирди. Улан өзү жалгыз бир нече жолу айырмаланып, эми биринчи 20 мүнөттүк байкадыңыздар болуш керек. Ылдамдык аябагандай жогору, баштагы оюндарга салыштырмалуу оюндун жалы дагы чыңалыштуулугу уламдан улам күчөп барууда. Табылдага ушул оюндун аябагандай курч мүнөздө өтүүсү, ылдамдыктын жогору болуусун эмнеден улам билесиз? Тажикстан командасында өзүнүн биздин эрежеде көкбөрү оюнун канчалык деңгээлде Тажикстанда ойноп жүргөнү мага анча белгисиз, бирок бул балдарды биз жакшы билебиз. Ар дайым бизге келип ойноп жүрүшөт. Жана өзүңүз айткандай, бул командада катарында бир 2-3 бала биздин оюнчулар, себеби алар кээ бир командалар 7 бала менен келген, кээ бир командалар 10 бала менен келген. Алтай командасы 12 бала менен толугу менен келишкен да. Ошондой учурда мурда сүйлөшүлгөн, макулдашылган эреже боюнча 2-ден 3-тен кыргыздын оюнчуларын кошуп беришкен. Эмне сиз айткан Манас деген жигит бул биздин Кыргызстан курама командасынын мүчөсүнө таан ушундай бир талапкер, Кыргызстан курамасы талапкер оюнчулардын бири да. Мыкты оюнчуларыбыз бар бул жерде. Ошондон 2-3 албетте оюндан кийин бул оюндун мелдештик көркүнүн ачып атат. Тажикстан командасы ансыз дагы күчтүү эле, дагы да күчтүү болуп, мына биздин курама командабыз менен тең тайлашып атат деп ойлойм. Кудай буйрса булардын да оюн алды, аттары жакшы. Аттарды кыргыздын аттары бул жерден атайын тандап беришкен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер коомдук биринчи канал аркылуу Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы көкбөрү мелдештерине күбө болуудасыздар. Майдан үстүндө Чолпон Ата шаарындагы ат майданында кызыл түстөгү Кыргыз Республикасынын улуттук биринчи курамасы менен Тажикстан курама жааты кездешип жаткан чак. Эсеп 4-0 алдыда биздин жигиттерибиз. Дали болсо Улан Кыбыраев оюндун жоопкерчилигин өз колуна алып, өзүнүн өнөктөштөрүн илгери карай жетелөөнүн аракетинде. Мына эмесе Улан Кыбыраев бул эми казак кыргыз спортунун чебери болгон жападан жалгыз көкбөрүчүлөрдүн бири. 33 жаштагы Улан Кыбыраев алдындагы Евро аттуу аргымагы менен эсепти 5-0 айлантып койду. Уландын артыкчылыгы ал
жекеме-жекеге чыгып, такымы аябагандай күчтүү жана акылдуу оюн көрсөткөн сейрек оюнчулардын бири десек, апам жаңылышпайбыз, себеби ал оюндун жүрүшүн мыкты окуп билет, абалды кандай жагдайда канткенде абалдан чыгып кетүүнүн жолун куп гана өздөштүргөн өзгөчө бир сапаты бар. Жана оюнчу эгерде эле оюн ушул көйдө уланчу болсо, Улан Кыбыраев бул беттештин мыкты оюнчусу болуп калуусу дагы толук мүмкүн. Кыргыз Республикасынын президенттик кубогун 2 ирет утуп алган жери бар Уландын. Азыр эми биз байкагандай Рустам Тыналиев аттуу дагы бир бизден көпчүлүктүн оозуна алынып калган оюнчубуз алдындагы Соңкөл аттуу аргымагы менен баш айланткан ылдамдыкты арттырып өткүзөлөт. Тайгазанды көздөй Шүйбаев барында Рустамды жогорку ылдамдыкта баражатып таштырышы ушунчалык көзгө көрүнүү болуп чыкты эле. Карап турган көпчүлүк дагы аянбастан алкап, кызуу кол чаап алуу менен тосуп алды. Баракелде Рустам Тыналиев эсепте 6-0 айланткандан кийин оюнчу эми оюндун шыгы 1-20 мүнөттүктө өзүбүздүн жигиттер тарапка ооду бейм. Табылдага оюндун жүрүшүндө болгондо дагы бири-бирине дээрлик сай келген атаандаштардын ортосундагы оюнда ушундай көз жоосун алган улакты таштоолор канчалык шык берет, дагы канчалык керек. Эми ушул оюнчулардын ушундай шамдагалыгына, шыгына таң калабыз. Ушунча жүрүп чогуу 15 жылдан бери ушул оюнду өткөрүп жүрөбүз. Ушул балдарга таң берип, ат жалдында ойногон эр жүрөк. Ондай Рустам Тыналиев, Улан Кыбыраев деген балдар бар. Эмне деген өзлөрүнүн чеберчилигин көрсөтүп атат. Аны айтып түшүнүксө, эми негизи ушу кыргыз жигиттери ушу ат жалдында ойногон балдар да. Ошол менен өзүнүн чеберчилигин арттырып, мыкты аттарды минип, Рустам Тыналиевдин минген аты эң күлүк аттардын бири, Жарык Төш деген ат. Өзүнүн минген аты менен Кыргызстандагы эң мыкты оюнчуларыбыздын бири. Ошол эле Улан Кыбыраев эке. Буларды айта берсек, биздин эң мыкты оюнчуларыбыз бул командада. Ага дейре Урмат Мусаев Вулкан аттуу буданы менен неченчи ирет Тайгазанды камалоого алып олтурат. Албетте Урматты биз эми БТР аттуу көпчүлүк билген будансыз элестете алчу эмес. Биз бирок ошентсе дагы Вулкандын тилин таптыбы Урмат Мусаев арыдан бери эсепте жаңылбасам 7-0 айлантып койду. Тажикстан тараптын Тайгазаны улакка ушунчалык толуп чыкты бейм. Азыр 1-20 мүнөттүк буйруса өлкөбүздүн сүймөнчүктөрүнүн пайдасында. Кайрадан назарыңыздарды бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюн алкагындагы өтүп жаткан көк бөрү боюнча мелдешин көрүүгө чакырып көк бөрү мелдештеринен баян алып берүүсүн улантат. Азыр биздеми Б тобундагы Кыргыз Республикасы негизги улуттук курамасы менен Тажикстан курама жаатынын кездешип турган маалы 1-20 мүнөттүктө кызыл түстөгү биздин кызыл түс менен оюн өткөрүп жаткан кыргыз жигиттери 7 жолу улакты жоопсуз түрдө атаандаштын Тайгазанына таштап, учурда 7-0 сандык катышында алдыда келе жаткан маалы. Ал эми түссүз кийим менен оюн өткөрүп жаткан тажикстандык курама команда жекеге чыгышкан тараптардын өкүлдөрү жана улакты басып алган Улан Насакеев, көңүштөр жакшы билген бөрлү көкбөрү клубунун оюнчусу астындагы Акжал аттуу аргымагы менен эсепти 8-0 айлантты. Дагы 27 жаштагы Улан Насакеев көзгө толумдуу аракети менен карап турган көпчүлүктү бир кубантып койду десем жаңылышпаймын. Рустам Тыналиев алдындагы Соңкөл аттуу аргымагы менен 2-2
баш айлантан ылдамдыкта бара жатып, көргөн көздү кубанткан аракети менен улакты тайгазанга таамай таштап жиберди. Бул эми эсепти 8-0-гө айлантты дегенди билдирет. Табылдага сиздин ушул Рустамдын жүрүшүнө болгон кошумчалооңуз. Эми Рустам Туналиев жана айтып кеттим, биринчи таймда дагы эң кооз гол киришкен, ошол эле булет ыкмасын аткарып. Адыркыдай эле ыкма менен гол киришкен биринчи таймда ошо бала болчу. Рустам Туналиев минген аты Соңкөл, мурда жарык төштөп койчу, бул гүлүк атты. Мурда чабылып жүргөн байгелерге, Аламан байгеге чабылып жүргөн мыкты аттардын бири. Учурда ошол Рустам Туналиев жүрөт. Эми бул балага мындан аркыдагы ийгиликтерди каалайбыз. Анан мен ойлойм, эми бул тажрыйбалуу мыкты оюнчуларыбыздын бири болгон, башкаларга дагы үлгү болсун деген маанайда өзүнүн ага катары да айтып коеюн деген, эми өзүнүн адамгерчилик сапатын, баскан турган жүрүш-турушун ушул башка балдарга дагы жакшылап үлгү болгондой, жакшы мыкты биз сыйлаган, биз сыймыктанган улакчы болушун каалайм да. Себеби бул балдардын кичине жаш балдар бар, ойноп кетишет, кээ бирде тартип бузук, ушундай бир балдардын мүнөздөрү башкача да. Бирок мыкты оюнчу. Мен ойлойм, Кудай бурса, бул Рустамдан жаш балдарда таалим тарбия алып, жакшы мыкты улакчы болот. Ал эми өзүнүн чеберчилиги жөнүндө бул балада эч кандай эме жок. Кичине мунун мыкты оюнчу болуп, кичине бир өзүнчө жылдыз болуп баратканы байкалат да. Ушундай балдарды биз дайым айтып келебиз өздөрүнө. Сен акырын бол, канчалык бийик болсоң, ылдыйраак болуп жүрүп деп. Ушу балдарга үлгү бол деген. Мына улакты басып жүргөн Улан Насакеев деген жигит. Мына чыныгы биздин мыкты лидерлерибиздин бири ушул. Үлгү ала турган балабыз ушул. Көп сүйлөбөйт. Улан Кыбыраев экөө, Улан деген жигиттерден татынакай балдарыбыз бар. Баскан жүргөн тургандардын баарынан үлгү алышыбыз керек. Булардын улакчы чеберчилик жагында эң мыкты. Ошондой болгону менен бирок булардын турмушунда дагы биз ошо биздин жаштарыбыз ушулардан үлгү алгандай болсун дейбиз. Ортодо улуттук курамабыздын эң жаш оюнчусу 22 жаштагы Анарбек уулу Сейитбек. Ал сиздердин назарыңыздарда Нимой аттуу буданы менен чабуулдун башында туруп, тайгазанды көздөй тик качырып барган, бирок мөртү келбей калдыбы, айтор улакты тайгазанга таштаганга мүмкүнчүлүк алган жок. Албетте эң эле жеңил салмактагы бул Анарбек уулу Сейитбек. Салмагынын жеңилдигине карабастан ал тарамыштай тырышкан, аябагындай намыскөй, такымы бекем оюнчулардын бири экенин жакшы билебиз. Аны жөн жерден улуттук курамага дагы башкы машыктыруучулар алышпаса керек. Кезинде Сейитбектин атасы Анарбек Алсейитов дагы Дордой жана Аракет командасында, азыр асыл баш командасында ойноп жүрөт ал атасы. Эми бул Кайрыбек атабыздын балдары, булар үй бүлөсү менен эң мыкты улакчылар болушат. Жана айтып кеттик, кече күндө айттык, Анарбек деген атасы бул Сейитбек. Андан кийин Жишан деген агасы курама командада ойноп жүргөн Кабылан командасында. Ошол эле Мирлан деген агасы бар. Мына эми мен айтсам, эми бул Сейитбекти 2002-жылдан бери 11 жашынан бери билем. Талак Батырда ошол өзүнүн Кубан деген агасынын гүлүгүн чаап, Аламидин Ысыката районунан. Талак Батырдын Аламан байгеде биринчи кирген. Ошондо 11 жашта болчу бул бала. Мына эми биздин ошо 22 жаштагы бала биздин атактуу оюнчуларыбыздын бири болду. Атасын жолдоп дегендей. Бул бала дагы келечекте ийгилик каалайм. Жылдызчалардын бири. Ал эми азыр Улак менен Рустам Туналиев 25 жаштагы Суу Самыр Көкбөрө клубунун ортон колдой болгон мыкты оюнчуларынын бири. Есеп 8-0 алдыда Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы. Жана Рустам дагы эмненин үстүнөн чыгат болду экен. Рустам албетте жогорулгандыкта бара жатып улакты тайгазанга таштон купкана үйрөнгөн, бирок бул жолкусу билесиздерби, казандын кырынан кептелип калып, толук бойдон тайгазанга түшпөй калыптыр. Өзүнүн Соңкөл деген атын ылдамдыгын анан кийин тайгазандан ичине четтеп кетти. Ошондой болсо да кайрадан жеңип алды. Көрдүңүздөрбү, кандай таланттуу, чебер оюнчу экенин көрүп турабыз.
мүмкүн. Бул эми кайрадан дагы бир жолу кайталап, мунун баары тең жанагындай оюнчуларды көрдүңүздөр, атаандаштары. Эки жакка бөлүп атаандаштарын кийип жол ачып берип аткан. Азыр да байкасаңыздар, ошол эле бул үйдөгү даярдык. Өзүнчө комбинацияларда ыкмалар бар. Мына оюндун талаанын ортосуна келип, анын атаандашы тосуп турат, калган өнөктөрү бир-бирден атаандаштарын кийип жол ачып бергенге аракет кылып атат. Мунун баары ушул канча менет талап кылган даярдыктардан өткөн үйдөгү даярдыктарда комбинациялар. Жана биз футболдогу эле айтып коебуз го, тез чабуул менен же болбосо уже позициялык чабуул деп коебуз. Бизде бул үйрөтүлгөн ыкма. Мына жолдоштор өнөктөрү бир-бирден кийип тосуп ачып берип атат жолду. Анан өзүнүн күлүк аты менен Рустам Тыналиев кадыр чабуулга чыгыш керек. Бул биздин ошол өзүбүздүн балдардын тактикалык, техникалык ыкмалары, даярдыктары. Мына көрдүңүздөр кандай ылдамдыкта, жана айтып кеттик, Соңкөл. Дагы эле ошонун атынан тосуп турат, жана айтып кеттик, атаандаштары да оңой эмес экенин көрүп турабыз Тажикстан командасында. Дагы жолто болуп тосуп калышты. Албетте команда өзүнүн тайгазанын кайтарыш керек, кимиси болсо дагы баардыгы тең. Анткени менен Рустам Тыналиев чабуулдун башында бекем туруп, улакты жакшы эле тайгазанга таштоо аракетин көргөн, бирок ортодон атаандаштын коргоочулары буудат болуп, жыйынтыгы өзүңүздөр көргөндөй улак чийиндин сыртына чыгып, эми Тажикстан жарым таласындагы тегерек чийинде жекеге чыгуу менен oyun андан ары уланат. Күндүн көзү бир аз бузулганы болбосо, оюн дегенки саябагандай бүр кызыктарлык абал менен уланып барууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көкбөрү боюнча мелдешибиздин Б тобунда Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы менен Тажикстан курама жааты кездешип турган маал, эсеп 8-0 жана чабуулда жаңылбасам Улан Кыбыраев өзүнүн Евроаттуу аргымагы менен чабуулду баштап берет. Бул эми жеңишке болгон олуттуу билдирме. Улан Кыбыраев жекеге чыгып, Улан Кыбыраев Марлис Койгелдиев эң алдыдагы жардам берди. Өзүнүн өнөктөшү Марлис Койгелдиевдин көмөгү менен эсепти 9-0 айлантып коюшту. Бул эми бүгүнкү күндүн жыйынтыктоочу беттеши. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экинчи 20 мүнөттүк барган сайын алдагы азайып барууда. Ал эми ортодогу чыңалыштуу абал аябагандай жогору дебесек дагы оюн көрсөткөндөй Тажикстан тарап алынын келишинче каршылык көрсөтүүдө. Албетте эмне үчүн утуп жаткан маалда, утуп жаткан биздин улуттук курама жаат акырына дейри аракетинен жанбастан үстү-үстүнө дембедем чабуул коет. Бул биринчи кезекте эгерде эле утуп жаткан маалда оюнду тык токтотуп, ылдамдыгын азайтчу болсо, анда билесиздерби, бул мелдештин дагы өзүнчө бир ыргагы болот. Ошол ыргактан жанбастан алдындагы аргымактарды ошол ылдамдыкка акырындан жакындатып, мындайча айтканда бирдей ыргак менен мелдешти басып өтүү. Ошонун негизинде көкбөрүчүлөр дагы өзлөрүнүн аргымактарын байгыл каны кызып калган малда оозун мындай бир тартып койбостон тескерисинче алдыны көздөй кое берип, сүйөп кое берип тизгенде мындай бир аларды дагы тиешелүү ыргакты алып алсын дегенчелик кылып оюнду улап келишет. Башта чындап бизге дагы табышмак болуп келген, эмне үчүн эселүү айырма менен утуп жатса дагы жогорку ылдамдыкты арттырып атты кыйнап жатабы деген дагы суроолор туулган. Бирок бул жагында байгыл атты мингени билет да турабы? Албетте, жакшы суроо. Ал ортодо кечирip сөзүбүз каналчы Тажикстан тарап мына бул күндүн көзү бузулганын пайдаланып кетти. Айтор бир улакты биздин тайгазанга таштап жибергенден кийин эсеп дале болсо биздин улуттук 1-10 туура оңдоп кеттиңиз. Табылдагы 1-10 эсебинде айырмасында Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы
алдыда келе жатқан маалы. Жана жогоруда сиз айткан эмне үчүн ушундай чоң айырмачылык менен эсепмен утуп атып командалардын ылдамдыгы азайбайт деген бир чети биринчи кезекте ар бир спорттун түрүндө биринчи кезекте оюн эл үчүн болот. Күйөрмандар үчүн да күйөрмандар ушундай кызыктуу тоос оюнду көрөлү деп берет биринчи кезекте. Анан кийин жана айткандай аттардын даярдыгын текшерип көрүү максатында кээ бирде балдар атайын ушундай ылдамдыкты ошол үйдөгү даярдалган өзү кабыл алынган ылдамдыгына ошол өзү аткарып атабы, ошол оюнда чуркай атабы, чуркаган жокпу. Кээ бир аттар бар жакшы, мүмкүн биринчи күнү жакшы чуркабай калат, экинчи күнү чуркашы мүмкүн. Кээ бир аттарга бар чарчап калышы да мүмкүн деп. Эгерде кийинки атандаштары мыкты, дагы бир күчтүү команда болсо, мүмкүн анда жайлатып ойноп калышы да мүмкүн да. Бирок ошондой болсо дагы спорт оюндарында канчалык көп гол кирсе ошончолук кызык болот эмеспи? Элдерди унутпаса керек. Байкаластарга атаандаштардын коргонун жиреп кирип, алдагы өзүнө тиешелүү мүнөздө жогорку тиешелүү ылдамдыкта келип, андан кийин улакты таа казанга таасын таштап, эсеп эми 11-1. Бул эми эки орунду сан айырмачылык дегенди түшүндүрө турматтуу телекөрүүчүлөр. Жана Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы Тажикстан курама жаатын 10 улак айырмасында утуп жаткан маалы. Албетте, эти ачынып калган тажик тараптын жигиттери дагы, алар дагы кем калбастан кези келгенде улак таштай алчу жөндөмү бар экенин көрсөтүп өтүштү. Кайрадан улакты бөктөрүп алган Тажикстан улуттук курамасынын өкүлү тай казанды көздөй да апарганы менен анын аракети эмне менен жыйынтыкталат болду экен. Ортодон туурадан тоскон Урмат Раушан уулу, бирок Урматты кыйгап өткөн Тажикстан улуттук курамасынын оюнчусунун аракети дале болсо өз күчүндө. Мынантип эми додонун арасында сыртка чыгып кетүүнүн амалын көргөн бул Тажикстандык көкбөрүүчү аргасыздан эми майдандын бет маңдай чейин сыртына чыгып кутулууда. Жоо боюнча өзүбүздүн тагыраагы биздин жигиттер турган жарым таладагы тегирек чийиндин ичинде эми жекеме-жеке орун алып, бизде эми көндүм болгондой бул жака Улан Кыбыраевди биз күтүп алмакпыз. Бирок анын ордо Жоки Орозбаев Айсарысы менен жекеге чыгып, улакты так көтөрүп, бултактаткан бойдон додонун арасынан алып чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Сол такымга бекем баскан Жоки Орозбаев Айсары деген аргымагы менен тай казанга туурадан кирип барууда. Жана өнөктөшүнүн көмөгү менен эсеп 12-1-ге айланып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте Кыргыз Республикасынын улуттук курамасынын пайдасына. 28 жаштагы Жоки Орозбаев Талас көкбөрү клубунун оюнчусу. Атын алмаштырып койгон экен, жана ортодо турган өзүнүн Айсарысын минген жок бул ирет. Башка жана Евром менен бар. Мындай караганда ал Улан Кыбыраев ортого чыккандай таасир калтырган, анан Евро аттуу аргымага. Бул эми оюнчулардын өз ара ат алмашуусу эмнеден кабар берет Табылдага? Тек гана бул ар бир жана айтып атабыз, биздин улакчыларыбыз да универсал болуш керек. Ар бир атты ойното билиш керек. Өзүнүн гана атын минбестен башка атты да минип көрүп, ортого чыгып көрүп атат. Ошол эле Жоки Орозбаев. Ал ортого чыгып, улакты жекеме-жеке еңип көрдү. Мына эми Рустам кетип барат улак менен. Ооба, Рустам Тынали байкадыңыздарбы? Жерге түшүп бараткан улакты шуп гана илип алды дагы, эми ал өзүнө тийиштүү мүнөздөгү оюну менен алап турган көпчүлүктүн көңүлүн табат окшобойбу. Зали азыр эми анын аттырган ылдамдыгы өзүнүн өнөктөштөрү жолду тазалап берүүсү шарт. Ай Казандын жанынан кыйгап өткөн Рустам Тыналиев кантет болду экен.
arttan gelgen Kuğun eme sürme toppa salıp Çin'nin sırtına çıkarı hareketini görgen. Biroq 8-ci qatar sanında Ulan Nasakeyev mına mesela gerekli yerden gerekli malda payda boluu menen altındagı Akjalı menen 27 yaştagı Ulan Nasakeyev börülü jaatının eң bir orton kolda bolgan oyuncusu akırı esepte 13-1'ge aylantıp koydu ben. Bu da men ikinci 20 minütlüktün sonku gözirmemderi aldıda sizlerde 3-cü jıyıntıktooçu bölük kütüp alat. Bugünkü gündün jıyıntıktooçu betteşindegi sonku 3-cü 20 minütlük sizler görüp жатқан көкбөрү беттеши бул эме Б тобундагы Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы менен Тажикстан курама жаатынын кездешүүсү. Оюн эсеби 13-1 алдыда кызыл түстөгү өзүбүздүн жигиттерибиз экенин дагы биз сыймыктануу менен айтып өтөбүз. Ал эми ортодогу калыс бул кезинде белгилүү болгон таластын ынтымак көкбөрү клубунун чабандеси Эсенгул Нураков экендигин белгилеп, жекеге чыккан тараптарды жакындан тааныштырып өтөлү. Улан Кыбыраев улуттук курамабыздын капитаны жалгыз бүгүн 3 ирет атаандаштын дарбазасына улакты таштап, тагыраагы тай казанына Oyuncu эме бүгүнкү беттештен мыкты oyunculardan biri болуп табылат окшобой. 3-cü катар санындагы Айдын Сүйүнбаев улак менен алдындагы Герпатту Буданы менен түзүлө тай казанды көздөй ылдамдыкты арттырып келген. Бирок Тажикстан тараптын oyunculары додолоно талышып, сүрмө топ менен Айдынды сүрүп чыгаруу аракетин көргөн. Мына месе ыңгайлуу абал түзүлгөнү менен бул абалды бошко кетирбей Тажикстандын көкбөрүчүлөрү дагы улакты канын жерге тийгизбей бул жерден эңеп чыгып кете алышты. Эмесе келиңиздер күжүрмөн курамдар менен тааныштырып өтөлү. Кыргызстан бир курама жааты биринчи команданын топ башчысы Улан Кыбыраев, экинчи Урмат Шерипбеков, үчүнчү Айдын Сүйүнбаев, төртүнчү Марлис Койгелдиев, 5-ci Рустам Тыналиев, 6-cı Джоки Орозбаев, 7-ci Байыш Ниязов, 8-ci Ulan Nasakеев, 9-cı Урмат Равшанулу, 10-cı Урмат Мусаев, 11-ci Белек Мусаев, 12-ci Сейитбек Анарбекулу. Улак дале болсо биздикилердин көзөмөлүндө бул 2-ci катар санындагы Урмат Шерипбеков Рембо аттуу аргымагы менен oyundu ulap baruu da jana Urmat 32 жаштагы бул чебер oyunчубуз азыр эмне айламал көрөт болду экен. Үйдө иштелип чыккан ыкмалар көбүнесе бар жана мынтип кош колдоп көрүлгөн аракетти байкадыңыздарбы? Тажикстан тараптын көкбөрүчүсү жерге тийгизбестен шыпкана илип алды дагы. Эми оюн андан ары ошол эле Тажикстандын жарым таласында уланып баштады. Кайрадан улак Тилек Урманбетовдун сол такымында. Тилек Урманбетов көңүштөр жакшы билесиздер, бул Кабулан командасынын көп жылдан берки топ башчы oyuncusu. Улак чийиндин сыртына чыгып кеткен соң эми тегерек чийиндин ичинде жекеме-жеке чыгуу менен уланат. Бул сапар эми Джоки Орозбаев да караганда ооба Джоки Орозбаев жекеме-жеке чыгуунун үстүндө. Дейинкиси биринчи, экинчи 20 мүнөттүк туурасында оюңузду токтогузсала кетсеңиз табылдага. Тажикстан курама жааты
эмне каршылыкты көрсөтө алды? Кандай камылгаларын каршы кое алды? Эми бул жерде эч кандай деле каршылык кыла алышкан жок. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мүмкүн алар өзлөрүнүн көнүп калган минген аттары менен келсе да оюн башкача болот беле. Ошондой болгонсо дагы баары бир мына кыргыздын аттары алардыкынан да күчтүүрөөк. Биздин Тайгазанга болгон оюнда бул жерде биздин жигиттердин, кыргыз жигиттеринин деңгээли өтө эле жогору экени көрүнүп турат. Чеберчиликтери артык экени билинип, жана айтып кеттик, өзүңүз да айткандай, Тажикстанга да бир 2-3 балабыз ойноп берип атат. Командалардын катарын толуктап. Бирок алардын да күчү жетпейт экен баары. Кайрадан оюнга саамчалык тыныгуу кирүүдө, оюндун калысы Эсенгул Нураков. Азыр эми Тажикстан тараптан эреже бузган оюнчуну жаза мамыга байлап, биз эми бир оюнчуга ашык болуп ойноп жаткан өзүбүздүн жигиттерибиздин оюнуна күбө болуп өтөбүз. Табылага ошол кийинки кездерде көк бөрү оюнуна аргындаштырылган жылкы баласын биздики көбүрөөк кошуп баштады. Бул кандай жыйынтык берүүдө ага чейин дагы бир кош колдоп көрүлгөн аракет. Бул эми 14-чү улакты берет деңиздерчи. 6-чы катар сонундагы Жоки Орозбаев. Жолдошбек Орозбаев 14-1 эсебине сандык катышты өзгөрттү дагы. Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы анын жеңишке жетери эми айдан ачык болуп калды көрүнөт. Ошол аттар туурасында кеп кылып калдык да бул дагы. Эми башта кандай тукумдагы кыргыз жылкылары көк бөрүгө кошулчу дагы азыр эми ушул аргылаштырылган. Туура айтасыз. Жаңы ойноп жүргөндө ошол эле кыргыз жылкылары Новокиргизский деп өзүбүздүн кыргыз жылкылары ойноп жүргөн. Кийинки учурда мына акыркы бир 5-6 жылдан бери таза кандуу аргымактар кошулуп, мындай аралаш аттар келип, оюндун темпи өтө жогорулап кетти десек болот да. Өтө кызыктуу да болду. Булардын ушундай ылдамдыкта жүрүшү, бири-бири менен кагылышып дагы ушундай бир көрөрмандар үчүн да кызыктуураак дагы жакшы көрүнүш болуп атат окшойт. Бир чети биздин балдарыбызга дагы биз баягы уюштуруучулар катары жетекчилер ушу балдардын аттардын күлүктүгүнөн, ылдамдыгынан балдарыбыз жыгылып, кечкечте кичине кокустатып калган учурлар да болуп атат, өзлөрүнүн жаракат алып. Ошондон сактап, себеби ушундай ылдамдыкта келип аттар бири менен уруп калбаса экен деп этият болуп ойногула деп турабыз да. Өзүңүз айткандай ушул жаңы кийинки жылдары ушу таза кандуу, аралашкан аттар кошулуп, ылдамдык өтө жогорулуп кетти. Бирок бул оюн көрөрмандарга абдан кызыктуу болуп атат ого терден. Бул эми жогорку ылдамдык албетте мындай донону жарып чыккандан кийинки убакта аябай керек. Тайгазанды камалоо ал эми дагы көпчүлүгү жекеге чыгуу, дододо туруу менен уланат эмеспи Тайгазан тегеде. Ошондой маалда кандай жылкы баласы зарыл? Эми андай жерге күчтүү аттарды тандап ойнотуп атат. Ошондой мунун оюнун өзүнүн талабы ошондой экен, эреже боюнча өзүнүн Тайгазанын кайтарыш керек. Күчтүү чоң аттарды коргонуу чебине коюп, бүлүк аттарды, мондай аттарды биздин чабуулчулар деп ортого турган аттарды өзүнчө үйрөтүп, эми бардык ыкмаларын үйрөтүп алышты кыргыз жигиттери. Аттарды кантип тарбиялап аны ушул сайыпкерлер мыкты билсе керек. Бирок кандай болгондо дагы биздин кыргыздын жигиттеринин таптаган аттарын башка коңшу өлкөлөрдө кызыгуу менен келип, байкап көрүп сатып алып жатышпайбы? Кантип мына биз каяка чейин мына чоң Астанадагы өткөн турнирде былтыркы Навайде, Чымкент, Таразда болсун, Алматада болсун, бардык жерде казактар таң калып сурап турушат да кантип үйрөтөсүңөр деп. Муну эми бул кыргыздын жигиттери гана таптап өзлөрү үйрөткөн аттар кыргыздарда гана болот окшойт. Бирок эми антайын десек, Казакстанда дагы өзлөрүнүн аттары көбөйө баштады. Алардын дагы бир Ускемен жактан келген, Кустанай жактан келген пародалар болот экен. Алардын дагы мыкты аттары бар. Алар да үйрөнүп келет. Эми учурда көк бөрү бул эми жаңы Болот Шамшиев белгилүү режиссер басында турган
жазған ереже бойынша уланып келеді. Анан ушул ойындардың жүрүшүнөн кийин мындай бир аламан байгени уюштуруп койсо канчалык кызыктуу болот эле табылдага. Бүт оюнчуларды коюп эле ушул эле майдан ичинде мейли жүздөп болбосун, мындай бир баш аягы бир 50-60 ат чогулат. Ошону дагы сүрмө топ менен коюп койсо андай оюндар ар дайым өтүп келет. Бирок мындай тайгазаны бар оюн таласында ал оюндарды биз өткөрбөйбүз албетте. Бул жер ылайыкташтырылган ушул тайгазандарга гана урулган. Ал эми сиз айткандай жанагындай аламан байгелерди чоң тойлордо, кышында кар үстүндө ойногонго ыңгайлуу. Бул эми бул атайын жана сиз айткандай Болот Шамшиев, бул жерде Темир Дүйшекеев агабыз бар. Ушул чогуу иштеп, мына бизде эң мыкты ушу уюштуруучулардан Аскар Салымбеков агабыз отурат. Болот Шерниязовдор эл аралык даражага чыгарып, мыкты спортту мыкты түшүнгөн агаларыбыздын баары тең ошол жерде эрежесин ойлоп чыгышкан да, мунун баары тең. Бизде азыр эми улактын эрежеси 35 килограммга чейин салмагы, 32-35 деп көбөйтүлүп кетти да. Ал эми муну дагы биздин балдар өздөштүрүп алды. Бирок бул улак адегенде 30 килограммга чейин болчу салмак. Себеби улак кичине жеңилирээк болсо, чабуулдар көбүрөөк болуп, улактар тайгазанга көбүрөөк түшүш үчүн оюндун андай бир кызыктуулугу үчүн, анын кооздугу үчүн деп атайын ойлонуп чыккан эрежелерде бул Болот Шамшиев, ошол эле Салымбеков, Аскар байкебиз отурат. Темир Дүйшекеевдер тайгазан куруп, өзүңүздөр билесиздер, Дордойдун базардын астында ушул жерде атайын дагы көкбөргө ылайыкташкан бир өзүнчө бир ат майдан курушкан да. Ошол эле аксакалдарыбызга биз унутпай рахмат айтып коюшубуз керек. Эл аралык аренага чыгарып аткан Болот Шерниязов, биздин кийинки ушу жетекчилерибизден бул биздин Молдо Муса Кангантиев агабыз да бул көп салым кошуп, ушу биздин улакты жайылтып, Баткенге чейин алып барып, анан кийинки приздердин дагы баалары жогорулап кеткендиги да ушул биздин жетекчилерден, улуттук оюндарды сүйгөн агаларыбыздын көп салымы бар да. Мына бүгүнкү жыйынтыктары кошулуп келип, биздин улуттук курамабыздын көзгө толумдуу оюнуна айланып отурат. Ушул басыгынан жазышпасын. Ал эми Улан Кыбыраев, улуттук курамабыздын топ башчысы, команда капитаны десек дагы түшүнүктүү болуш керек. Жана анын тайгазан жанындагы кезектеги аракети оңунан чыгып, жагылбасам Улан Кыбыраев 5-улакты өз эсебине жазып койду бем. Япончик деген атты минип мына балдарыбыз эми бул эми 7-чи номери Байышко. Байыш Ниязов өзүнүн Япончик деген аты менен. 7 менен 1 мындай караганда бири-бири менен куюлушуп кетет экен. Байыш Ниязов, ооба, Япончикте теминген карулуу жигиттерибиздин бири, 31 жаштагы Достук көкбөрөк клубунун эң бир белдүү оюнчусу Байыш Ниязов. Мен жанагы жерден сиз айткан эмне үчүн чоң жанагындай аламан байгени улакты кошуп ойнотсо болбосун деген сурооңузду жана айтып кошумчалап коеюн. Кышы менен биздин балдарыбыз чүйөрөнүндө таласта дагы кышы менен ошол эле сиз айткан жапма улакты аламан байгени өткөрүп келдик. Биздин учурдагы президентибиз, федерациянын президенти бул жерде Канат Исаев биздин Панфилов районунан баштап Деминге чейин чүйрөнүндө 2 жумада бир же болбосо ай сайын кышы менен оюндар өткөрүлүп келди. Ал баягы жерлерде, ал эми баягы эл чогулган борбордук аянтта аягында мындай бир кызыкка батырыш үчүн да бир колдонуп көрөйүн деген ойлор жокпу деген. Эми ал бир оюндун спорт оюну болгондон кийин анын эрежеси болуш керек деп ойлойм. Ал жанагындай оюндарды биз кышында өткөрүп, эрежеси менен өткөрүп атабыз. Анан тойлордо өткөрүлүп жүрөт албетте. Биздин түштүктө билесиздер, биздин жигиттерибиз аял жакта торпок тартышат. Жайы кышы торпок ойноп келген эң мыкты аттары менен. Алар дагы жайы кышы бизде Бишкекте да ойнонуп келет. Бишкекте дагы мына биздин аэропорт тегерегинде ойношот. Баткенде, Жалал-Абад, Ошто тойлордо ошондой аламан байгелер өтүп келет. Ал тойлордо колдонуп атат андайларда. Кезектеги Тажикстан тайгазанын камалоо оңунан чыгып, 11-чи катар сабындагы Белек Мукаев көк аты менен көзгө даана орунду бем. Жана ошондой эле ага кошулташыл Жолдошбек Орозбаев көбүңүздөргө Жоки деген ысым менен көбүрөөк тааныбал. Экөөнүн кош аракет жыйынтыгында 17 сандык катышына алып келип, Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы Тажикстан тарапты
eselүү айырмачылык менен утуп жаткан маалы. Ова 3-чү жыйынтыктоочу 20 мүнөттүктүн дагы аяктарына аз гана мүнөттөр калып олтурат. Чолпон Ата шаарындагы бүткөн түргө келтирилип кеңейтилген ат майданында бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы көк бөрү боюнча мелдештин жүрүшүндө Б тобунда Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы менен Тажикстан курама жааты кездешип жаткан мезгил. 17-1 эсебинде кызыл түстөгү биздин жигиттерибиз ишенимдүү түрдө алга кадам шилтеп келе жаткан убагы. Багаңыздар барган сайын күндүн көзү бузулуп барат, бирок оюндун кызыктуулугу ныпым кемип калган жок. Эсенгул Нураков бул оюндун алып баруучу калысы. Азыр эми борбордук тегерек чейиндин ичинде жекеге чыгуу менен оюн уланат. Ал эми эртеңки күнү урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи оюн Кыргызстан 2 улуттук курамасы менен Түркия курама жааты кездешсе, экинчи оюнда Афганистан менен Өзбекстан, үчүнчү оюнда Монголия менен Тажикстан кескилет. Бул жерде ошол эле Рустам Тыналиев кезектеги өктөм жүрүшү менен улакты тайгазанга таштоо аракетин көргөн, бирок аз гана кайтактык жетише бербей калды көрүнөт. Ал эми эртеңки күнү дагы жыйынтыктоочу оюн бул эми А тобундагы Б тобундагы кирген командалар ортосунда өтүп, Кыргызстан 1 улуттук курамасы Орусиялык Алтай Республикасынын курама жааты менен кездешип, бул жерде топтун көч баштоочусу ким болот? Ошол жагы чечилип алынат. Ошондой эле Кыргызстан 2 менен Түркиянын ортосунда дагы А тобунун мыктысы иргелип алынарын белгилеп кетебиз. Калган оюндарда кимиси 3-чү орунду бекемдей тургандыгы ушул оюндардын жүрүшүндө анык болот. Кайрадан оюндун өзүнө кайтып келебиз. Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы 17-1 эсебинде Тажикстан курама жаатын утуп жаткан маалы. 10-чу катар санындагы бул Урмат Мусаев алдындагы аргымагын которуп, азыр эми жекеге түшүп улакты алып чыкты дагы, түз эле тайгазанды көздөй аттын оозун буруп, жалгыз өзү эсепти 18-1 айлантып койду. Баракелде Урмат Мусаев. Жыйырма 9 жаштагы Кабылан Көкбөрү клубунун чабандеси. 18-1 бул эми асман менен жердеги айырмачылык деген билдирет да табылдага, туурабы? Мындай жыйынтыктар болуп келген, жаңы командалар менен күчтүү Кыргызстан курама командасы жана жаңы команда ойноп аткандан кийин Тажикстан менен болот закончением деп атат. Бара-бара тек гана бул оюн унутуп калбастан Тажикстан дайым ойноп жүрсө эсеп кыскара баштайт, кийин тең тайрлаша баштайт деген ойдомун. Биздин клубтар арасындагы мелдештерде эле, республикалык мелдештерде жаңы командалар адегенде ошондой эле чоң эсеп менен утулуп келишкен. Айтсак, мына бөрүлүү командабыз, клубтук командабыз учурунда бардык командалардан утулуп жүрүп, кийинки 2006 жылдан баштап 5 жыл эч кимге байгени бербей келбеди. Учурда ушул команданын мыкты оюнчуларынан мына берде Улан Наса келип жүрөт. Дагы 5 оюнчусу Кыргызстан 2 командасында ойноп атат. Алар дагы тажрыйба топтоп, бара-бара Тажикстандагы кийин ушул борбордук Азияда мыкты командалардын бири болот деп. 4-чү катар санындагы Марлис Койгелдиев Острый аттуу аргымагы менен көзгө урунууда. Анын жүрүшү канчалык өктөм экенин дагы өзүңүздөр жакшы байкоодосуздар. Эмиреки өзүнүн пас бергенин көрдүңүздөр, өткөрүп берген улакты мына Марлиске Байыш Ниязов чын эле жана баскетболдогудай эле топ ыргыткандай эле ыргытып берди го.
Мына көрдүңүздөр кандай балбан жигиттерибиз бар биздин биринчи команда, Кыргызстан командасы. Шуның эле Байыш Ниязов мыкты спорттук калыбында экенин көрүүдөбүз. Марлис Койгелдиев баштаган кош аракет 19-1 эсебин берип, оюмча эми 20-чы улак түшөбү же түшпөйбү деген суроо көпчүлүктү кызыктырууда. Кече күнкү оюнда дагы Кыргызстан бир улуттук курамасы 19 улакты монгол тайгазанына таштаган. Жана азыр эми Тажикстан менен болгон беттеште дагы 19-1 эсеби катталууда. Кече күнкү көрүнүш дагы кайталанабы же андан дагы артыкчылык менен жыйынтыкталабы? Калган 20 секундтун ичинде эми 20-чы улак түшөбү деген гана бизде түйшөлткөн маселе болуп отурат. Калган негизгиси бардыгы жайында. Улак үчүн болгон күрөш жана соңку секундтар боюнча бул Кыргыз Республикасынын жеңишин бекемдеп, экинчи күндө дагы Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы 19-1 эсебинде Тажикстан командасын жеңип алды. Эртеңки беттештерден жолукканга дейин сиздер менен кош айтышабыз. Саламатта болуңуздар.